Assalamu alaikum tuğanlar, kutmanlı geç. Özünüzдөр bilgендей sizler менен мен Бекиев Эмиль Маликович. Бүгүнкү кайрылуум ошол Кыргызстан, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевичканан Орозайым Нарматовага. Ушул эки азаматты кечеги шайлоодо утуп чыкканы менен куттуктап, иштерине ийгилик, ушу элге кызмат кылган азаматтардын бири болуп, эмгектерин, ошол иштеген эмгектерин адал менен тамактап, элге кызмат кылган ойду айтып кетейин. Туугандар, булар өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандагы эң таза инсандар. Бирөөсү бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич, экинчиси карындашыбыз Орозайым Нарматова. Дагы бир юбилей менен бүтүн Кыргызстан партиясын куттуктап кетем, туугандар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын 15 жыл болуптур, туугандар, толук 15 жыл. Ошо юбилей менен куттуктап, ар бир бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүн биргеликте ушул кечеги шайлоодо ушул утуш, ушул бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүндө, ошол командада биз бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү ушул 6 мандат болсо дагы алып келип алдык, Кудай кааласа. Бул шайлоонун жыйынтыгын мен өзү тааныбайм, бирок деген жер бар, туугандар. Булар ошол жерде трибунада болсо, Кудай кааласа, мына Адахан Кимсанбаевич, Масалиев, ошол жерде дагы ким Алишер деген киши өтүптүр, Балабукадан, Гуля деген эжек өтүптүр, Орозайым Нарматова, Эмиль Токтошов деген жигит өтүптүр. Ошолорго ийгиликтерди каалап кетем. Кудай кааласа, мен ишенем, ушулар кыргыз элине кызмат кылат деген себеби бүтүн Кыргызстан партиясында жалаң эле таза инсандар. Элди алдабаган, элге түз маалымат жеткизген инсандар. Себеби мына көрдүңүздөр, не деп коет, ак ыйлет бирок сыңбайт. Мына акыркы 12 жылда, мына 12 жылда эмнелер деген болот. Адахан Кимсанбаевичтин партиялы 2010-жылы өткөн учурда ошол жерде добушун урдап коюп, 60 000 добушун урдап коюп, Адахан Кимсанбаевичтин партиясын өткөзбөй койгон. Ошолордун акыбалы эмне болуп жатат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, туугандар. Мен ишенем, мына шайлоодо 28 ноябрдагы шайлоодо, парламент шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы биринчи местада келген, туугандар. Мен неге тааныбайм берки партияларды? Ата журт партиясын неге тааныбайм? Ишеним партиясын эмнеге тааныбайм? Ынтымак партиясын эмнеге тааныбайм? Анан Альянс партиясын, Альянс буларда баранда ни туда, ни сюда, бирок макул өтүштү. Иман Нуру партиясын молодец. Бүтүн Кыргызстан партиясы молодец. Ушуларды куттуктайм мен. А берки ишеним, ынтымак, ата журттарды мен куттуктабайм. Булар арамдар. Ошон үчүн мен буларды арам деп сезип келгем, дагы эле сезем бул арамдардычы. Альянсты не дейм? Альянста дагы баягы ким эле Жанар Акаев бар экен, берки Сулайманов бар экен, бир эки белгилүү адамдар. Буларга эмне дейм? Баягы ийкемдүүрөөк түшүнөм булар. Ийкемдүү болуп атат. Бирок позициясын жоготкон, бул Альянста позициясын жоготкон. Азырынча бир эле оппозиционный партия, бул бүтүн Кыргызстан, туугандар. Мен сиздерге ачык айтып кетейин. Ошон үчүн, туугандар, куттуктап кетем, эфирди максималдуу бөлүшөбүз, туугандар. Мына биз Кудай кааласа уттук. Биз уттук, мына бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапташтары биз уттук, туугандар. Биз жеңишти көрсөттүк, кантип жеңишти, туугандар. Олорго окшо арам фальсификация кылып биз билке келдик. Биз мээнетибиз менен келдик. Ар бир добушту мээнет менен, мындай айтканда тери менен бардыгын өзүбүзгө каратып ушул добушту алдык, туугандар. Бирок менин жеке оюм боюнча, туугандар, бул жерде бул шайлоонун таза өтпөгөндүгү, фальсификация кылгандыгы, туугандар. Мен ошентип өзүм жеке оюм. Бул мен партиянын онасы эмес, мен жеке оюм, туугандар. Кудай кааласа, ошо азаматтар мына бул билимсиздерди, акылсыздарды, саксалуу, максалууларды ошо отурган депутаттар көрдүк да, кимдер өткөндөрдү.
Жалаң акчасы, капчыгы көп бизнесмендер, аферистер, мошенниктер өттү. Мына жалаң ата журтта ким отурат? Жалаң Кудайдан жок ачканда отурат. Ишендеги да Кудайдан жок ачкан, Кудайдын алдына чуп алып качып өткөндөр отурат. Жалаңчы. Ошолор отурат тургандар. Ынтымакта ким отурат? Ынтымак деген партия бул, Райым Миллиондун партиясы. Ким билбейт эле, бардыгы билет. Берки Ишенин партия кимики эле? Бул Бурхановдун партиясы. Баткен областындагы кардинал бар бир. Өзүн бай сезип алган. Ошонун партиясы тургандар. Ата журт кимин партиясы? Бул Ташиевдин партиясы тургандар. Буну биз моюнга алышыбыз керек. Булар өткөн учурда деле ушунтип фальсификация кылып өткөн учурда деле биз таанып алышыбыз керек булардычы. Мына 3 партияны өткөзбөй туруп, аркадагы келип аткан ата мекен өтсүн тургандар, азаттык өтсүн, ошолорду өткөзгөндө ошолордон көрө жакшы иштейт болчу тургандар. Ошон үчүн тургандар, кеч боло электе акылыбызга кирип, тандоону үйрөнөлү тургандар. Эми ошол Ташиев, ошол Бурханов, ошол Райым Миллиондун партиясы мисалы не кылат элге? Никада иштеке кылбайт тургандар. Билебиз, 5-октябрь 2020-жылы эмне болду? Ошо Райым Миллиондун партиясы Жээнбектин партиясы өткөзүп алып, тополоң болуп Жээнбек ишсиз калды. Эми бул шайлоо ушул эки достун, эки акмактын мындай айтканда, мен буларды акмак деп айтам. Себеби айтып келгем, айта берем. Колуңардан келген ишти кылгыла. Кудуретиңер жетеби? Дагы сурап көргүлө, менин берден экстрадиция кылып берсин дагычы. Сурап көргүлө. Бербей койду. Силерге окшогон лох эмес бул Россиянын Федерациянын президенти. Керек болсо Садыр Жапарга окшо Инан Архандын Түркияга берип бергенде, бул Россия деп коет бер. Тугандар, бул акмактар. Ушул бердеги болуп аткан кыргыз мамлекетинин жарана кыйналып аткандар ушул акмактар күнөөлүү. Эки акмак. Мен муну айтып келгемин, айта берем. Өз позицияман кайткан эмесмин мен. Кайтпайм дагы. Ким ойлоп калып, коркуп калды. Жизнь коркпойм силерге окшогондо. Ташиевиңен да коркпойм, Садыр Жапаровңан да коркпойм. Өкөттүң мен үчүн авторитет эмес. Мен үчүн булар элди кыйнаган, элдин канын ичкен, мындай айтканда, каракчылар. Бийликти мыйзамсыз басып алган каракчылар деп эсептейм тургандар булардычы. Ошон үчүн тургандар, ак эйлет, бирок сынбайт. Саясий манайда отурган Жеңиш Малдахматовго, саясий манайда отурган Тилек Куреновго боштондук тургандар. Биз ошо жигиттердин жөн эле убалына калып атабыз. Ушул акмактардын сөзүнө кирип, кечеги Текебаевди урдурткан ушул эки акмак болот, Ташиев менен Жапаров деген. Ошол кандай болсо да ошо кишинин возрастын, мындай айтканда, орустар айтканда, возрастын уважать этип, ошол кишини урдуртпай койсо болот болчу. Эми көрүп атасыздар тургандар. Булар элдерди экиге бөлүп, 100гө бөлүп тургандар. Бири менен чатыштырып, Кыргызстандагы экономиканын абалы мышыгы илайтырган болуп калды тургандар. Мындай азык түлүктүн басын айтып кетейин тургандар. Азык түлүктү жакынкы арада Кыргызстан ачка калат, жакынкы арада. 5 литр майдын баасы 850 сом экен тургандар. 1 литр бензиндин баасы 62 сомдон 65 сомго экен. Качан көрдүңүз, кайсы президенттин малында бензин 62-70 сомго чыкты эле тургандар. Ошон үчүн тургандар, аракетти кыла беребиз. Кудай кааласа, ол саясий манайда камалып отургандар да чыгат, кудай кааласа. Ошолордун ордун өздөрү ээлейт, азыркы мыйзамсыздар өздөрү ээлейт. Кудай кааласа, ошол адал менен өткөн партияларды мына бүтүн Кыргызстан партиясы менен Иман Нуру партиясы менен куттуктайм. Буларды моюнга алам. Булар утуп чыкты. Бирок берки Альянс, Ишеним, Ынтымак ата журтты. Мен моюнга албайм, булар уткан эмес. Булар фальсификация менен келди. Ошон үчүн качандыр бир күнү чындык чыгат. Чындык чыкканда, мына өзүңүздөр келгендей, чындык баары чындык болот тургандар. Анан кийин азыр мас болуп жүрөт бийликтерине. Мас болуп, көздөрүнө көрбөй, кече эле ким элең, азыр ким болуп калдың? Кече эле Атамбаевден кечирим сурап, сиз батырсыз, кечирип коюңуз, мен псих больницадан документ туралап түрмөдөн чыгып кетем деген, азыр Азамат тил жулам деп калды. Ошол адам, ошол малда тил жулбайт беле. Канча деген жерлерибизди берип бирди, мындай айтканда, Кемпироват суу сактагычтын платинасы. Мына ушул эки азамат Өзбекстанга өткөзүп берди турганда. Бул моюнга алышыбыз керек. Булардын кара пиары менен Адахан Кимсанбаевди жамандап, 275 метр жөнүндө сөз көтөрүп, ошолорду баягы фейктерине заказ берип, элге жаман көрсөтүп жүрүшөт. Бирок өзүңүздөр көрүңүздөр. Эл экен, эл ак менен караны айырмалайт экен. Мына Кудай кааласа,
ушул азаматтарыбыз депутат болду. Кудай кааласа ошол жерде Оразайым Нарматова деген карындашыбыз бар. Жаштардан чыкты, мигранттар алып чыкты кудай кааласа. Ушул киши кудай кааласа